Tovaşu Alabela 11 fevral жолго кар көчүп 50 метрдей жерди ручной уруп атабыз. Алланын амры менен эч ким эч нерсе болбоптур, баары жакшы. Бирөө келип тура албай кетти кайра. Мустар келген экен. Машина жок болгон бекен. Нерсе күчү менен келип атат го. Kaç lira yaptık şöyle saç da? Yol başı verdik bro. Kıyıda geldi. Zigzag koy. Kar koç. De tabi. 40-50 metrede. Жакшы кетпен келгендер. Бул жак Оштан келгендер. Ош тараптан. Tovaşu Alabela 11 fevral жолго кар көчүп 50 метрдей жерди ручной уруп атабыз. Алланын амры менен эч ким эч нерсе болбоптур, баары жакшы. Акыркы окуяларга тактап айтканда Кыргыз Республикасынын ОКМК төрагасынын кызматтан кетүүсүнө байланыштуу маалымат кенигинде Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдарынын ишмердүүлүгүн каралоого багытталган айрым кызыктар күчтөрдүн аракеттери байкалууда. Таралып жаткан билдирүүлөр жана түшүндүрмөлөр бир тараптуу мүнөзгө ээ болуп, жарандардын мамлекеттик институттарга болгон ишенимин солгундатууга багытталган. Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын жогорку башкы кол башчысына баш ийет. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары мыйзамдуулук, объективдүүлүк жана коомчулук алдындагы жоопкерчилик принциптерин жетекчилик алып, өлкөнүн конституциясынын жана мыйзамдарынын алкагында так иш алып барышат. Мекеменин негизги артыкчылыгы улуттук коопсуздукту камсыз кылуу, конституциялык түзүлүштү жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, чакырыктарга жана коркунучтарга, терроризмге жана экстремизмге, коррупцияга жана башка коркунучтарга каршы туруу болуп саналат. Ар кандай суроолор жана кооптонуулар мыйзам чегинде фактыларга жана текшерилген маалыматтарга таянып гана чечилиши керек деп эсептейбиз. Мамлекеттик органдардын кадыр баркына далил келтирбестен доо кетирүү аракеттери конкреттүү бир мекемеге гана эмес, коомдогу жалпы ишеним деңгээлине да зыян келтирет. Биз коомчулуктун айрым өкүлдөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарын жана айрым жогорку кызматтагы адамдарды Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери өздөрүнүн функционалдык милдеттерин абийирдүү жана жоопкерчиликтүү аткарып жаткандыктан аларга карата катуу сын айтуудан алыс болууга чакырабыз. Өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иштер элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгында ыраттуу жана принциптүү түрдө улантылат. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи.
Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. Бир сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы кызматынан өз эрким менен кетүүгө чечим кабыл алды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу кызматтан кетти. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу 12 февралда кызматтан кетерин жарыялады. Ал бул тууралуу парламенттин жыйынында билдирди. Бирок Тургунбек уулу депутат бойдон калат. Ал бул чечимди президент Садыр Жапаровдун кадырдык өзгөрүүлөрүнүн алкагында кабыл алынганын билдирди. Депутат Марлен Маматалиев Жогорку кеңештин төрагалыгына талапкер болуп көрсөтүлдү. Бул тууралуу Кактус медиа агенттигине парламенттеги бир нече булак билдирген. Алдын ала маалыматтар боюнча башка альтернативалуу талапкер болбойт. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы кызматынан өз эрким менен кетүүгө чечим кабыл алдым. Бул менин жеке чечимим. Мага эч ким басым кысым көрсөткөн жок. Ага жол да бербеймен. Бул менин мүнөзүм ошондой. Садыр Жапаров конституциялык сотко кайрылды. Президент Садыр Жапаров конституциялык сотко кайрылып, мамлекет башчысынын айгарым укуктарынын мөөнөтү жана кезектеги же мөөнөттөн мурда президенттик шайлоону дайындоо тартиби боюнча конституциянын нормаларына расмий түшүндүрмө берүүнү өтүндү. Бул сунуш аталган жоболорго байланыштуу эксперттик жана коомдук чөйрөдө ар кандай пикирлер айтылып жаткандыгына байланыштуу берилген. Ишти кароо 17 февралга белгиленди.